Бишкек шаары биздин борборубуз, Ош шаары экинчи борбор Кыргызстандын. Мына мыйзамсыз абдан үйлөр курулуп жатат да. Өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер. Союз мезгилинде мына коммуналдык чарбалар эсептелип чыкканда Ош шаарында 60 000 адамга ошол эле газопровод, ошол эле канализация, суу түтүктөрү, электр энергия азыркы күндө караңыздар, канча үйлөр салынып атат. Эртең бул нагрузка, бул жүк көтөрө албайт аларчы. Мына канча жерде жарылып атат турбаларчы. Ошого абдан бул мына жогорку кеңештин комиссия түзүлдү. Жарандык коомдон түзүш керек. Мына Госстрой ушу берип атканда ушу караш керек да, каяка үй салып атат, кандай салып атат, көтөрө алабы ошол эме газопроводдор, аларды, канализациялар, суу түтүктөр, электр энергия. Ушуну жакшыраак Алмаз Акунжанович көзгө өзүңүздөр алып туруп көзөмөлдөсөк, бул чоң бир 3-4-5 жылда чоң көйгөйлүү маселе жаратат ушуларчы. Мына жарылып атат, кайсы жерде карабайлы казып атышат, тешип атышат, кайра жамап атат, кайра экинчи жерден жарылып атат. Себеп көтөрө албайт аларчы. Ал каралган эмес да. Союз мезгилинде бар да турба түтүктөр, бул коммуналдык чарбалар эсептелген андачы.